Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Бишкектеги башаламандыкта жараат алган 176 милиция ооруканада жатат. Кыргызстанда 5-6 октябрь күндөрү Бишкектеги элдик толкундоолор жана башаламандыктар маалында ички иштер органдарынан 626 кызматкери жарадар болду. Анын ичинен ушул тапта 176 кызматкер ооруканада жатат. Ички иштер министринин басма сөз кызматы калгандары үйүндө дарыланып жатканын билдирди. 17 октябрда ички иштер министри Улан Ниязбеков ооруканада күч кызматкерлерине жолугуп, алардын абалы менен таанышты. Аларга материалдык жактан колдоо болорун убада кылды. 5 октябрда кечкурун парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын талапкерлеринин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн мөөнөтсүз митинги тирешүүлөр жана массалык башаламандык менен коштолду. 6 октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президент отурган имаратты басып алып, УКМКнын имаратын камалоого алган. Милиция менен ыңкылапка чыккан элдин кагышуусу маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болду. Андан тышкары жүздөгөн адамдар ооруканага кайрылган. Көбүнүн көзүнө, башына, денесине желим ок тийген, сабалгандары да болгон. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул окуяларды маркум Үмүт Алтынбек уулунун ысымына да байланыштырып, Үмүт ыңкылабы деп атоону сунушташкан. Аликбек Жекшенкулов Бишкекке келип маалымат жыйын өткөрөт. Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн акыркы сааттарында күтүүсүз кадамга барып, Кыргызстандын Россиядагы толук ыйгарымдуу элчиси Аликбек Жекшенкуловду жумуштан алуу указын чыгарып кетиптир. Коомчулук түшүнбөй калды. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Аликбек Жекшенкулов чукул арада Бишкек шаарына учуп келип, маалымат жыйын өткөрөрү белгилүү болду. Азырынча сырга айланган көрүнүштүн жандырмагы чечилмекчи. Кел аткан жума башында күбө болмокчубуз. Самат Курманкуловго генералдыкты берип баалап койсо болбойт беле. Эмне мынча шашылыш? Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип баратып, ИИМдин орун басарлары Алмаз Орозалиевге, Мирлан Каниметовго жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Малик Нурдиновго генералдык чиндерди таратып кетиптир. Бирок булардан кем эмес милиция кызмат өтөгөн Кой Таш операциясында оор жаракат алган Самат Курманкулов унутта калганы адилетсиздик болуптур. Эки достун тирешинен канча жарандарыбыз жабыркады. Кой Таш окуясын залакасы бүгүн да унутулбай турат. А кездеги Чүй ОИПтин начальниги Самат Курманкулов коомдук коопсуздукту, тынчтыкты сактоо үчүн башына оор сокку алган. Сооронбай Жээнбеков баалап койсо болбойт белем. Света Тойгонбаева айтымчы Садыр Жапаров жана анын тобу Сооронбай Жээнбековду 2 ай кетирбей турса болмок. Анын жолундагы эки чоң тоскоолдук. Айтымчы Света Тойгонбаева президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тууралуу пикирин айтты. Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн көп нерсе кыламын, элдин ишенимин аткарамын, иштеймин деп аракет кылып жатат. Өзүнүн жан дүйнөсү таза, бирок ден соолугун каратышы керек. Эки чоң маселеден адашпашы зарыл. Эки нерседен жаңылыштык кылбасын, элге көп убада бербесин. Жакын арада бир мамлекет менен сүйлөшүү жүргүзөт. Тилекке каршы булардын арасында бийликтегилер 3 топко бөлүнүп кетти. Өзү оор жолдорду басып келген Садыр Жапаровдун жолдору аябай ачык деп айтпаймын. Душмандары өтө көп, ашыкча кетпеш керек. Бирок бул кишини саясаттан кетиребиз деген топ пайда болду. Этият болбосо душмандар бат эле чалып коет. Бул очокто президент болбойт. Садыр Жапаров жана анын командасы Сооронбай Жээнбековду 2 ай чыдап кетирбей турганда чоң ийгиликке жетишмек. Ал тургай өзү президент болуп калганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эми мындай мүмкүнчүлүк болбой калды. Садыр Жапаров өзү премьер-министр болуп, Жээнбеков президент болуп иштей бергенде жакшы болмок. Бир аз шашып кеттим. Эми сагызгандан сак болбосо өзүнө жанында жүргөндөр кас болуп чыга келет, деди Садыр Жапаров тууралуу Света Тойгонбаева. Ошондой эле Кыргызстанда 2 оор абал күтүп турат. Бул бийлик кайра кетет. Айтымчы Света Тойгонбаева Кыргызстанда дагы 2 оор абал күтүп тургандыгын Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Кыргызстанда дагы чоң өзгөрүү болот. Кыш оор келет. Адамдардын жашоосу кыйындайт, кризис каптайт. Кыргызстандан эч кандай каржы көрүнгөн жок. Бул бийлик иштеп кеткенге өтө татаал жол, караңгы болуп турат. Алар бийлик ынтымакта болуп аракет кылбаса өтө кыйын, оор сыноонун алдында турат. Көп мамлекеттер бул бийликти кабыл албайт. Саясий кадамга чоң жаңылыштык кылып койду. Президенти 2020-жылдан өтүп кетирсе жакшы болмок. Шашып кетишти. Мындан ары алар эскилердин жолуна түшүп, кармоо же камоо менен алек боло берсе, кайрадан ыз учуу башталат.
башталат. Дагы Кыргызстанда 2 оор абал күтүп турат. Азыр шайлоо өткөрөбүз деп даярдык башталган менен бул бийликте тактынуучу көрүнгөн жок. Президенттикке кандай адам келет? Президенттикке эч ким ойлонбогон жаш бала келет. Ошол мамлекетти оңдойт. Кыргызстанда толкундоо бүттүбү? Жок, албетте. Азыр толкундоо токтогон жок. Дагы толкундоо дагы башталат. Азыркы келген бийликтен үмүт барбы? Жок. Булар азыр 3 топко бөлүнүп кеткен. Садыр Жапаровго оор эмес, өтө оор. Мурдагы бийликтен башын жуткандардын баары анын жанына келип алды. Кыскасын айтканда, бийликтен эч кандай жарык көрбөй турамын. Азыр кызматка келген адамдар көп каталарды кетирет. Элдин ишениминен чыгат да Атамбаевдин тагдыры буларды кайталайт. Ошондуктан булар сак болушу керек. Экс-президент Жээнбековдун кайсы жакындары иликтенүүдө? Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы берилди. Азырынча тынч жашоосу уланса керек. Бирок бир топ жакындары текшериле турганы, жоопкерчиликтери каралары каңкуланды. Айрымдары качса, кээ бирлери камалышабы? Учурда бул боюнча тымызын иликтөө өткөрүп жатышыптыр. Жакында бул жагынан чоо жайын жаза баштайбыз. Турсунбай Бакир уулу Конституцияны элдин талабына алып келели. Турсунбай ажы Садыр Жапаровдун премьер-министр болгону легитимдүү. Жапаров Садыр инимдин соттон акталып, түрмөдөн бошотулуп жана легитимдүү премьер-министр болгону мен жана биздин эрк партиябыз үчүн эң жакшы кабар болду. Мыктыбек Абдылдаев да убактылуу жогорку кеңештин спикери болуп, кыйчалаш абалда өзүнүн милдетин так аткарды. Учурда Садыр Нуркожоевич легитимдүү, ошол эле кезде ыйгарым укуктарын сактап турган Сооронбай Жээнбеков да легитимдүү президент болуп турганын юридикалык жактан түшүндүрүп кетели. Конституция жана мыйзам боюнча ал кызматын тапшырмайын эч ким өзүн президентче президенттин милдетин аткаруучу катары жарыялай албайт. Садыр Жапаров ишти эмнеден баштоосу керек? Элибиз 30 жылдан бери эңсеген жана Рахматтулла Алейхишек Чубагажы насаатында айткандай, эл ишенген инсандарды гана жаңы өкмөткө тартышса жана Садыр эл алдында айткандай, Конституцияны эл талап кылып жүргөн калыбына алып келип, парламенттик шайлоону бир мандаттуу округтан өткөрүп, чыныгы эл өкүлдөрүнөн жогорку кеңешти калыптап жана элдин кызматында боло турган системаны түзүп, мекенибизди алдыңкы цивилизациялуу өлкөлөрдүн катарына кошушубузду Аллахым насип этсин. Бул сөздөр көз карандысыз. Кыргызстандын туңгуч саясий партиясынын эрк партиясынын идеологиясына дал келет. 1991-95 жылдары программабызда белгиленген максаттарыбыз так ушундай болчу. Бийлик өкүлдөрү ТОО ген компанияларынын жетекчилери менен жолукту. Чет элдик инвесторлордун өкүлдөрүн кырдаал турукташып калганына ишендирип, көйгөйлөрдү чечүүдө аларга жардам берүү убадаланды. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Кыргызстандын алдыңкы ТОО ген компанияларынын жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жана эл аралык ишкерлер кеңешинин демилгеси менен уюштурулду. Ага чет элдик инвесторлор тарабынан түзүлгөн компаниялардын өкүлдөрү Vertex, Жамгыр, Каз Минералс, Бозумчак, Чарат, Эти Бакыр, Шамбисай жана башкалар, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун улуттук энергетикалык холдинг жетекчилери, ошондой эле ТИМдин экономикалык дипломатия департаментинин адистери катышты. Алар республикада кырдаал турукташкандыгын белгилеп, ишкерлердин бир катар көйгөйлөрүн чечүүгө аракет болорун билдиришкен. ТИМ өкүлдөрү инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берди. Тараптар сунуштардын топтомун түзүп, аны министрлер кабинетинин кароосуна жиберүүнү жана диалогду улантууну чечишкен. Окумуштуулар коронавирустун жаңы симптомун табышты. Лондон колледжинин адистери менен улуттук падышалык комитет угуу системасындагы жабыркоолор COVID-19 жаңы симптом экенин айтышууда. Азыркы убакыттарда COVID-19 табылган адамдар вирус аныкталганга чейин тиннитуска даттанып доктурга кайрылышкан. Тиннитус эч себепсиз кулак тунуу жана кулак оорусу. Ошондой эле вирустун оор деңгээлинде ооруган адамдар кийинчерээк угуу жөндөмүн жоготушкан. Адистердин айтымына караганда, тиннитус башка өнөкөттөрдү коштойт. Ошондуктан эгер бул симптом коронавирустун белгиси болуп эсептелсе, калктын кооптонуусу керектигин баса белгилешет.